Мен бул кызга каршы чыгып кетейин. Манасты каникей кылган деп атпайсың? Манасты Алла Таалам жараткан, туурабы? Каникей жараткан жок да сен. Манасты ошо Манаска кандай кылып эме кыл деп ошо акыл берген, ошо каникей болгон. Сиз башталгандан башка передачаңызды деле көрөбүз. Сиз агент дейсиз. Агенттен башка мындай түземеге чыкканда сөз билбейсизби деген да? Жакшы болсун деп айтып атабыз. Жакшы болгула. Сөйдөн менен Москвада эң көп дене саткан кыздар кыргыз кыздар экен. Эң көп баланы төрөп таштап кеткенде кыргыз кыздар экен. Ошону айтып атабыз. Бузулбагыла. Жакшынакай болгула, жакшы окугула, күйөөгө чыккыла, бала төрөгүлө. Агай, сиз айттыңыз го жана окугуң келбесе күйөөгө чык деп. Окуш керек обязательно. Жок, окугуң келбесе. Мисалы мында кээ бир кыздардын окугусу келет, алар окузун. Окугуң келбей эртең кечке агент карап тургандар күйөөгө чыккыла. Кайра эле агент. Агай, мисалы сиз айтып жатпайсызбы? Жаштар окубайт да биздин убакта жакшы окучу деп. Правительствода мисалы сиздей курактагы эле адамдар отурат да, кана мисалы алардын оңдогон өкмөт ошо ойдон эле турат мисалы. Алар деле оңдой, алар ойлонсун биринчи, анан жаштарга кезек бергиле. Мен айтарым, кыздардын жүрүш турушуна кайрылып кеттиңер. Кыздар айттыңар чачын жайып, боенуп, оздорун боеп жүрөт деп. А силердин ишиңер эмне? Кыздар ар бирөө каалаганын кылат. Мисалы аларга көзөмөл сала турган үйдөн ата-энеси бар, улуу агалары бар, улуу эжелери бар. А силер эч кандай сөз айта албайсыңар. Силер айтсаңар деле алар укпайт. Анткени үйүндөгүлөр айтса ошондо гана уга баштайт да. Анан экинчиден, силер айтып атасыңар, Кыргызстан, Япония жана Кытайларда өнүкпөй жатат деп. А силер улуумун өнүгүш үчүн эмне кылып атасыңар? Силер только отурасыңар, жумуш издеген барса взятка аласыңар, окууга кирсе взятка аласыңар, любой жерде взятка бар. Так что эгерде биринчиден пара алышат, эгерде пара алууну токтоткондо анан кийин уже мындай сүйлөй баштагыла да, Японияда өнүкпөй жатат деп. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Мисалга деген айтып атасыңар, Япония, Корея андай депчи. Мисалы силер деген ошо өнүгүп атат деп айтып атасыңар. Бирок алар өнүгүп атат, туура билебиз, биз деле түшүнөбүз анычы. Бирок деген бизге деген мисалы Кыргызстандагы мисалы жаштарды айтып атасыз, мисалы кыздар деген тиги башка мамлекетке барып төрөп салыптыр, баласын көп таштап салыптыр депчи. Балким алар дегенде үйүндө мүмкүнчүлүктөрү жок, мисалы окуй турганга, мисалы Кыргызстанды деген мисалы ошолор багып атат биздичи. Мисалы Кыргызстанда ошолор эле багып атат. Жактан акча салып атат, бияка акча салганда бияктан жарым акчасын алып калып атат, кайра акчасын үй бүлөсүнө берип атат. Ошентип эле Кыргызстанда ошол чет мамлекетте жашап аткандар эле багып атат биздичи. Мындай айткандачы. Рахмат. Урматтуу достор, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн сиздер менен биз ушул окуу жана окуу деген темада сүйлөшүп жатабыз. Эми урматтуу жигиттер, кыздар, сөзүңөрдү жыйынтыктап 10 секундадан жыйынтыктап айтып берсеңер. Ушул окуу куралдары жетиштүүбү? Жетиштүү болсо, азыркы биздин ушул иликтөөдө барган сайын биздин ушул жаштарыбыздын билим деңгээли төмөн түшүп баратат деген ойду да айтышып атат. Тилекке каршы жакшы деген ойлор бар. Жана чоңдорго, депутаттарга эмне деп айтат элеңер? Мен бул жерден жыйынтыктап айтайын дедим. Кудайга шүгүр биздин мектепте бардыгы жетиштүү эле. Биз куралдар бизге бардыгы берилген мектеп тарабынан. Мен жыйынтыктап айтайын десем, бул жерден биз талаш тартышканда эч пайда жок да, бири-бириз мененчи. Улуу муун күнөөлүү, улуу муундар бизди силер кичүү муундар, силер көкмейсиңер, арак ичесиңер, тамек чегесиңер деп урушуп бири-бирибизди жемелеп, бири-бирибизди неметкенден эле бул убакыт кетип атат, жөн эч пайдасы жок. Биздин убактыбыз жөн эле текке кетип атат. Ушундан көрө бизге келип мектеп программасынан сырткары бизге бир сабак өтүп койсоңор, балким биз ошондон дагы билим алып, өзүбүзгө дагы бир пайдалуу нерсени алып, ошондон ойлонуп каларбыз. Тартышып талашканда пайда жок, бул жерден биз андан көрө өзүбүз аракет кылып, өзүбүз окуп ошону аракет кылса берекет болот, жакшы. Талашып жатпайыкпы? Бул күнөөлүү, коом күнөөлүү, ата-эне күнөөлүү же кыз күнөөлүү, бала күнөөлүү депчи. Бул өзүбүз байкабайбыз да, бул өзүбүз күнөөлүүбүз. Бир жаман иш кылсак, бул өзүбүзгө эле зыян да, ата-энеге эмес, коомго эмес, мамлекетке эмес, бул өзүбүзгө зыян да. Ошон үчүн бул өзүбүздү оңдосок, бул коом да оңдолот, баардыгы оңдолот. Мисалга айтып атасыңар да, мисалы агай деле айтып атат, балдар деле айтып атат, кыздар деле айтып атат. Мисалы кыз жаман, мындай тигинде баардыгына тең эле кыз күнөөлүү депчи, мисалы айтып атат, сиз деле кыз күнөөлүү депчи, мисалы сиздин деле энеңиз кыз туурабы? Ал деле аял туурабы? Мисалы ошо эмнеге сизге бир эле суроо берейин дегем да, жалпы балдаргачы эмнеге кыз деле ушунчалык күнөөлөй бересиңер же ушунчалык эле кыз силерге аябай эле жаман бир нерсени кылды беле? Жыйынтыктап айтып бересиз, рахмат, жакшы. Азыр ушул отурган залдагы балдарга суроо берсеңиз, силер менден кандай жакшы сапат ала алдыңар деп. Ошондо көрөбүз, улуумун бизге кандай тарбия берерин. Ошол суроону азыр берип көрсөңүз. Саламатсызбы агай? Сиздин сакалыңызды сыйлап бир калыс сөзүмдү айтып коеюн дедим эле. Мына азыр 30га чукул окуучу чыкты. Ошонун бирөө сиз менен макул болдубу?
макул болгон жок. Сиздин ошо көкүрөгүңүздө бизди окусун деген жакшы оюңуз бар экен. Бирок ошону туура жеткизиңиз да. Анан бияка келип биз менен чокчоңдошуп, кайра сизге болгон терс көз карашыбызды күчөтүп атпайсызбы? Жаштар сүйлөсүн. Биякта бирөө айтып кетти, 30 чыкты дейт. 30тун 29 чыкты, 30су мен болуп, мен агай менен замын. Не демекчимин? Биринчи адамзаты окууну тандаса жакшы болмок дейминчи. Демекчи мен биринчи кимди күнөөлөйм? Теги үстүдөгү билим берүү министрликти, экинчи мугалимдерди жана окуучуларды күнөөлөйм. Не дегенде биздин билим деңгээлибиз төмөн түшүп кеткен аябай эле. Агай ойду мындай курчураак айтып атат, мындай жымсалдап жеткизиш керек эле. Негизи бирок ошондой проблема бул жашоодо болуп турат. Анан эмне үчүн агай күйүп атат? Анткени кыздар силер таанып атасыңар, бул кыз деген өтө бийик, назик нерсе. Кыздарда макал бар кыргыздарда, кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Мен ушуну бир жерден дайым салыштыра келем. Аял менен эркек спорлошкондо эркекке жыртык кийим кийип берсе эчтеке болбойт. Аялга болбойт. Эркек тетиги жерде мисалга бирөө айтат, ай сен күйөөң мас болуп жатат, ай жата берсин эшек деп. Кыз бир жерде жатат десе, элестеткилейчи. Бир жолу болсо бир жерде жигит мас болуп мушташып канжалап атса, ай эркек дейт. Ай боло берет экен да эркек. Эркек бир кандайдыр башкача. Бул деген кызга эмне үчүн? Анткени кыз деген бул өтө назик, эркектерден бийик нерсе. Жерди биз эни дейбиз. Ошондуктан эң бизде Өзбек ажы маданият бул жерден биринчиден жигиттерге дагы бөйрөгүнөн коюш керек. Анткени биздин жигиттер кыздарды ушунчалык жогорку деңгээлде сыйлай албайт. Сыйлай албайт эч убакта. Анан кечиресиздер, кыздар жөнүндө мен кыздарды көргөндө ичимден бактар эртең менен буларды түшүнүш керек. Только түшүнүү аркылуу чукканда жаман айтсаң, ого тер жаман калат. Мен кыздарды айткан отуруп, мен өзүмдү кыз элестетсем, мен ыйламакмын азыр, мисалга. Ыйламакмын, биздин кыздар бирок ыйлаган жок, көзүнөн жаш чыкты. Ошондуктан кыздын жүрөгү, кыздын денеси, кыздын өзү жараткан бул башкача жараткан. Вообще бир жашоонун өнүгүүсү, өсүшү, тукумулатуу кызга көп милдеттеме берилген кыздар. Ошондуктан жигиттерден силер көбүрөөк акылдуураак, көбүрөөк намустуураак, көбүрөөк тартиптүүрөөк, жигиттерден күчтүүрөөк болушуңуз керек. Анан кыздар жөнүндө көп начар сөздөр айтылып калды, мен жигиттерди кээде теңеп кетем, начар жигиттерди. Эшекке, букага, короско теңеп кетем, жаман эркектер. Ошондуктан урматтуу жигиттер, мен суранарым бул, ошондуктан кыздар өзүңүздөрдү сыйлай билиңиздер. Өзүңүздөрдү ушунчалык нагиз эркек акылсыз боло берсин. Эркекке акылсыздык жараша берет баары. Жарашабы? Кызга жарашпайт. Кыз деген акылдуу, сулуу, ушунчалык болуп турса, эркектер айылы жок, түзөлөт, оңолот, ушундай бир аракет кылат. Да, эркектер менен өтө жакын мамиле болбой эле, держите на расстоянии, акылыңды, эрктүүлүгүңдү, эркектүүлүгүңдү көрсөт, анан мен сен менен сүйлөшөм деген бир позицияда туруш керек. Ошондуктан анан жигиттер суранарым, силер кыздар акылдуу эмесиңер, да, көп философтор, көп окумуштуулар эркектер макул дейли. Значит, Кудайдын жаратышында силер күчтүүрөксүңөр. Ушундай көп глобалдуу иштерди жасагыла. А бирок аялды окумуштуу кылып, философ кылып тияка жөнөтүп, бияка жөнөткөн эмне кереги бар? Аял деген 4-5 төрөйт дагы үйдө акылдуу күйөөсүн күтүп, баласына жакшы мээримдүү тарбиялап берип отурган, бул аялдын эң биринчи милдети деп эсептейм. Ошондуктан аялга даңк. Ошондуктан бул келечекте аялдарыңар, кыздарыңар бир. Ошондуктан кыздарды сыйлоо, мени кыздар, жигиттер эч бир жаман сөз айтпастан, кемчилик кетирсе дагы сизге жарашпай турат улайым мындай сөзүңүз. Анткени сиз ушунчалык сулуусуз жана керемет Кудайдан жаралгансыз. Ошондуктан жаман нерселер кызга таптакыр жарашпайт. Кыздар бийик болгула, бактылуу болгула. Өзбек ажы, сизге рахмат, ушундай көйгөйлүү маселеге сиз күйгөн үчүн ушунчалык нерсеге келип атасыз. Бир багы жаман, бир кумалак жаман не? Бир кармайды, бир кумалак чиртет дейт. Агай, кыздар сонун.
эми дүйнөдөгү кыргыздын кыздарынын бир жок дегенде бир 3% туура эмес жолго түшүп калгандыр. Ошондуктан сиз багы мындай күнөө койгондо аз маз биринчи кыздын жакшынакай кыздарды мактай кетип, анан жанагындай жаман ойлордон Кудай сактасын, жигитте силер да сактагыла кыздарды, өзүңөрдү да сактагыла оюңарды. Эгер жигитчилик чыдабай баратсаңар, эртерээк эле үйлөнгүлө алтындар деп эле ушундай бир жакшы. Чоң рахмат. Эркектерди сыйлабайсыңар дейт. Биз кыздарды сыйлайбыз. Керек болсо маршруткадан кыздар кирип калса орун беребиз. Биз сыйлаган үчүн ал биздин сыйлаган үчүн. Рахмат. Чоң рахмат. Кыздар сыйлап айтып атсыңар. Мен силерди мына гүл менен салыштырып, жана ага айтканда мына жерде балдарды эшек менен салыштырып койгом. Көрдүңөрбү? Мен ошо силер үчүн күйүп атам. Ошо силерди таптаза болсун атам. Мен үчүн 3% эмес, 1% да көп. 1% эмес, бир кыз да бузулуп кетишин каалабайм. Мен ошо бүт кыздарыбыз жакшынакай болсун, таптаза болсун, жакшынакай үй бүлө курсун, бактылуу болсун дейм. Ошон үчүн мен силерге оппозиция болдум. Анан кийин мисалы чындыкты да көтөрүш керек. Биз Кыргызстан калып атабыз экономика жагынан. Сөйдөгөндө илим жок болуп атат. Окууду чындап окугандар аз болуп атат. Баары эле оюн, эртең кечке чейин оюн ушундай көп болуп атат бизде. Ошо биз эгерде биз дүйнөдө белгилүү болоон десек, анда илим жакшынакай алайлы. Баары ата-энеңерди убара кылып, мугалимдерди убара кылып, берден кыйнабай, окуганыңар окугула, окуганыңар кеткиле. Орун ээлебей. Ошо менин сунушум. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, сиздерге ушул Борбор шаарыбызда жайгашкан номер 5 улуттук компьютер гимназиянын жалпы жаштары жана эже агайлар сүйлөп беришти. Бүгүн сиздер менен бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде окуу жана окуу деген темада сүйлөштүк. Ыйык кереметтүү Куранда окуу жана Аллах Тааланын негеңдин аты менен окуу деген экен. Билим алуу кыздарга жана балдарга парыз болгон. Ким көп окуса көптү билет. Жана ошондой эле азыркы биздин Кыргызстаныбыз көп тилди билген, жана көп окуган, жана адеп ахлактуу, билимдүү, илимдүү жаштарга абасуу кандай керек болсо ошондой муктаж. Жана дагы биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Коомду өзгөртө турган ушул бүгүнкү биздин улан кыздар жана жаштар. Кудай буйрса, Кыргызстанды окуу менен, билим менен, илим менен дүйнө жүзүнө таанытат деген ой менен жаштар сүйлөшүн теле долбоору коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин салам алейкум.